Акыркы убакыттарда көптөгөн мамлекеттерде жер титирөөлөр катталып жатат. Түркияда кайрадан 6 балга жеткен жер титирөө катталып, бир имарат толугу менен урап түштү. Бишкекте жеңил унаа менен автобустун катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бишкекте майы кызматкерлерине таш көтөрүп, таш менен урам деген жаранды милиция кызматкерлери кармады. Тойго барбай мен өлөйүн, тойго барып 45 000 сом айып пул алган унагалар айып короого токтотулду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте автобус менен жеңил унаа сүзүштү. Бишкек шаарынын Байтик Батыр жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде коомдук транспорттун катышуусунда жол кырсыгы болду. Күбө болгон окурмандын маалыматы боюнча 11 августта саат 16:00 чамасында номер 195 автобус менен жеңил автоунаа сүзүшкөн. Булак баракелди. Айлана эне тынч жашайсызбы? Мондайлар көбөйүп кетти. Карма алданы. Карачы. Мен турайын урут. Товарищ милиционерди карачы. Милиция кызматкерин таш менен коркуткан жаран. Бишкек шаарында милиция кызматкерин таш менен коркуткан жарандын видеосу социалдык тармактарда тарады. Окуянын күбөлөрү кармалган адам мас абалында болушу мүмкүн экенин билдиришти. Булак Сокол медиа. Айлана эне тынч жашайсызбы? Мондайлар көбөйүп кетти. Карма алданы. Карачы. Мен турайын урут. Товарищ милиционерди карачы. Карма. Кудай сактасын да. Не бул мас акча өттү. Авайрагылачы. Мамо. Өмүр акуну барып алуу кулубада. Не болот? BMW унааларынын айдоочулары айыпка жыгылышты. Талаш шаарында авто ийин баштык жасаган BMW үлгүсүндөгү унаалардын айдоочуларына чара көрүлдү. Бул тууралуу Талас облустук жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалымдалгандай аларга карата укук бузуулар кодексинин негизинде жалпы 45 000 сом айып пул салынган. Башкармалык унаалар айып короого киргизилгенин белгиледи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Түндө дарылаганбыз, балким бардык таракандар өлбөй калгандыр. Салам, бул жөн эле шок. Бүгүн Московская 58 дарегинде жайгашкан Спар дүкөнүнө бардым. Дүкөндө прилавканын артында таракандарды көрдүм. Дүкөндүн администратору: түндө дарылаганбыз, бирок балким бардык таракандар өлбөй калгандыр деди. Таракандар түз эле азыктардын үстүндө, сэндвичтер менен пиццанын үстүндө жүрүп-жүрүштү деп жазган окуяга күбө болгон кыз. Мэр Токторбаев Ош шаарында 7 облустун аталышы пайда болоорун айтууда. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы 7 муниципалдык аймактык башкармалык менен 2 айылдык башкармалыкка Кыргызстандын 7 облус 2 республикалык маанидеги шаарынын аталышын берүүнү сунуштады. Бул тууралуу Ош мэриясынан маалымдашты. Кыргыз эл акыны Суранчы Жетимишев демилгени колдоп, кала башчысына батасын берди. Туркияда күчү 6 балга жеткен жер титирөө болду. Кече 10 августта Туркиянын батышындагы Балкесир провинциясында жергиликтүү убакыт боюнча саат 19:53 күчү 6,1 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөөдөн Синдирги районундагы бир имарат урап, кеминде 24 имарат жабыркады. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигинин өзгөчө кырдаалдар боюнча агенттигинин жер титирөө департаментинин басма сөз кызматы билдирди. Жер титирөө эң күчтүү Балкесир, Измир, Маниса, Стамбул провинцияларында сезилди.
Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирланд. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Он за все сэндвичи убирать. А он же походил по всем. А, ну вон он упал. Тигнет. Где? А вы будете убирать вообще это? У вас вот здесь везде тараканы ходят. Везде. Они у вас уже и в пицце повалялись, и вот в самсах походили, и вон там уже. Мы все сняли на видео. Как где вот я сейчас могу показать вам? Қанша кеңірек. Көңілің ашылады шыншалық. Ош өзің қадыр уақыт жетіп азыр. Ішіңізге иелік қалайын. Анау дагы бир маселе. Анда мен балдарга айттым, сиз сактын катары, жазуучу катары сен оюңузду менен бөлүш керек. Бизде мамлекетибизде 7 область, 2 шаар бар, чоң. Бишкек. Биздин Ош шаарыбызда 9 мап бар да, муниципалдык аймактык башкаруу деген. Ошол 9 маптын атын биздин 7 область плюс 2 шаардын атына коюлду деп атабыз. Чүй, Бишкек, Нарын, Талас, Ысыккөл. Ош, Жалал-Абад, Баткен. И Бишкек шаары. 9 эмеге атын өзгөртөлдү деп атабыз. Ошо Ошко көрүп внимание болсын депчи. Нарындан коноктор келсе, Нарын маптына апарабыз. Таластан келсе, Таласка алып барабыз мапка. Ысыккөлдөн келсе, Ысыккөл мапка алып барабыз. Жанагындай побратимый каттарды жазып, ошол жактан коноктор келсе, мынакей бизде мына Ош шаарында честь вашей области названа селый муниципальный аймак деп көрсөтүп, бизде муниципалдык аймактар дагы Талас областынан, Нарын областынан чоң. 80 000 халкы бар. Барлығы намыс болып қалады. Ооба. Демин не келсе келер, нарынтар келді, бұл нарынды көрсе, бұл жерден талас келіп олсыздар, бұл Оштың ішіне талас келіп олсыздар, чоң несі. Ошондой деп, кандай оюңуз кандай? Ой, ең тура, мен жақтан. Анам дағы бір нәрсе. Біздің мына көшелердің, шаардың ішінде көшелердің аттары сында қойылышы. Номер қойылып, мына паланша номер тиінші деп баш айланады. Bir жерге бар іздеп таппайыз. Екіншіден қырғыздардың аттары жолы. Жалаң келіп алып тұрып, Америкаға келіп алып тұрып, Қытай, Орусияның аттары болып кетті. Қырғызда шығыш керек. Ава бір қата беріңіз. Оның Құдайым шол, ақ жол берсін шол. Жолыңар шыдыр, жолдашыңар қыдыр болсын. Еліңіз аман болсын. Жеріңізде тыныштық болсын. Жігіттер, әрбір әрекетіңер, сіздің әрбір қадамыңар ушул Қырғызстанның келешегі үшін, Қырғыздың бай үшін, Қырғыздың ушул жақсы жашау үшін болған қадамдар болып отыр. Шу жолыңарға шыдыр, дайыма ақ жол теп болсын.